Бишкектин Дайыр Асанов көчөсүндөгү турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда үйдүн жыгач устунду шифер жабылган 50 чарчы метр чатыры жана эшик терезелери күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өрттүн кесепетинен 53 жаштагы эркек киши денесинен биринчи даражадагы күйүк алды. Анын абалы туруктуу, өрттүн себеби такталууда. Нарында дайынсыз болуп жаткан 40 жаштагы Гуланда Аманалиева табылды. Бул тууралуу Нарын облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, дайынсыз болуп жаткан аялды Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аман-эсен таап, жакындарына өткөрүп беришкен. Белгилей кетсек, буга чейин облустук милиция 2020-жылдын 30 октябрында үйүнөн чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткан Гуланда Аманалиеваны издеп жаткандыгы жөнүндө билдирүү тараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Ош жылуулук электр борборундагы коррупциялык схеманы аныктады. УКМК Ош шаарындагы жылуулук электр борборуна коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз кошуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө. Маалым болгондой, Ош шаарындагы жылуулук борбордун жетекчилиги коммерциялык объектилердин ээлери менен жең ичинен келишип алып, жеке менчик мончолорго, спорт залдарга, медициналык клиникаларга жана көп кабаттуу турак үйлөргө, ири соода объектилерине жылуулук тутумун мыйзамсыз байланыштырган. Баштапкы маалыматтарга караганда, аталган коммерциялык объектилерден түшкөн каражаттарды ЖЭБтин жетекчилиги жана айрым кызматкерлери кымырып алышкан. Бул коррупциялык схемадан бюджетке ири көлөмдө зыян келтирилген. УКМК териштирүү ишин улантууда. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын Борбордук Азиядагы өкүлү Ханс Шоддер менен жолукту. Анда буунун өкүлү Кыргызстанга келишимдерди түзүү аркылуу каржылык жардам көрсөтүүгө даяр экенин маалымдады. Ализа Солтонбекова министрлик коронавируска каршы вакциналарды алуу жана Орусиянын вакцинасын биргелешип өндүрүү аракетин көрүп жатканын билдирди. Ошондой эле кайрылман макамы бар жарандарды жана качкындарды, жарандыгы жок адамдарды вакцинага кошуу үчүн алгоритм иштелип чыгаарын белгиледи. Иштин жыйынтыгында буу менен Кыргызстандын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин ортосунда тыгыз кызматташтык боюнча макулдашылды. Премьер-министр Улукбек Марипов финанс полициясынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Өлкөнүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча расмий органынын түзүлгөндүгүнө 28 жыл толду. Мариповдун айтымында, бул мезгил аралыгында экономикада олуттуу өзгөрүүлөр болду. Кызматтын маңызы жана иштөө ыкмалары өзгөрдү. Бирок анын негизги милдети мамлекеттик бюджеттик коргоо жана экономикалык кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү милдети өзгөрүүсүз калды. Өлкөнүн экономикалык коопсуздугун жана бизнести коргоо боюнча кеңири ыйгарым укуктарга ээ болгон бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери катары биздин өлкөбүздүн бакубатчылыгы сиздердин иш-аракеттердин натыйжаларынан көз каранды. Өкмөт финансы полициясына чоң үмүттөрдү артат. Финансы полициясынын кызматкерлери коюлган милдеттерди, талаптарды мындан ары да ак ниеттик менен аткарып, элдин жана бизнес коомчулугунун бекем ишенимине ээ болосуздар деп ишенет, деп айтылат куттуктоодо. Балбан Ханыбек Чолчубеков спорттук карьерасын жыйынтыктаганын 17 февралда грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын ачылыш аземинде билдирди. Ал машыктыруучу курамга, дарыгерлерге, күйөрмандарга үй бүлөсүнө колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Балбан спорттук кийимин символикалык турдуу грек-рим күрөшү боюнча спортчу Нурмухаммед Абдуллаевке тапшырды. Ханыбек Чолчубеков студенттер арасында 2 жолку дүйнө чемпиону, жаштар арасында дүйнө чемпиону, Азия чемпиону жана Азия оюндарынын вице-чемпиону. Грек-рим күрөшүнүн белгилүү балбаны Жоломан Шаршенбеков Кыргызстандын чемпионатынын финалында таанымал спортчу Калы Сулаймановду жеңип алды. Мелдеш кече Бишкектин спорт сарайында өткөн. Балбандардын кармашуусунун видеосу социалдык тармактагы спорттук баракчалар чыгарды. Кадрдан Шаршенбеков Сулаймановдун беттешин биринчи бөлүгүндө эле күрөш килеминин четинде сүрүп барып, басып чыгылганын көрүүгө болот. Пандемияга карабастан турнирге эл толо келип, катуу сүрөнгө алган. Бардыгы атаңдаштык, күч жана мээнеттүү кармашты күтүп жаткан эле. Жоломанды Олимпиада
Олимпиада оюндарына жолдомо алышына ийгилик каалайбыз. Калыны кол кошуруп отуруп калба демекчибиз. Экөө тең Кыргыздын таттыктуу уулдары деп жазылган видеодо. Белгилей кетсек, өлкө чемпионатынын уткан балбан эл аралык мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк алат. Анткени бир салмактагы бир нече спортчу сыртка жиберилбейт. Балбандар 60 кг салмакта күч сынашты. Кыргызстанда аталган категорияда атандаштык күч болуп саналат. Кече жакында эле бул салмактагы дагы бир белгилүү спортчу Калыбек Жолчубеков карьерасын жыйынтыктаганын жар салды.